Бүгүн 1 январда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборунун кызматкерлерине 35 автоунаа тапшырды. Иш чаранын жүрүшүндө атайын кызматтын төрагасы эне менен баланын ден соолугуна кам көрүп, калктын саламаттыгы үчүн талыкпай эмгектенип жаткан медицина кызматкерлеринин иши ар дайым урматтоого жана колдоого татыктуу экенин белгиледи. Ошондой эле өлкө башчысы Садыр Жапаров ак халатчандардын айлык акыларын көтөрүүнү жана тиешелүү шарттарды түзүп берүүнү тапшырганын кошумчалады. Урматтуу кесиптештер, бүгүн биздин борборубузда салтанаттуу азем Алима Ташиева атындагы эне жана бала ден соолугун коргоо борборунда бүгүн өтө чоң азем болуп атат. Эмесе Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башчысы Ташиев Камчыбек Кадышаевичке сөз берели. Саламатсыздарбы, урматтуу ак халатчандар, урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, баарыңыздарды мына бүгүн кирип келген жаңы 2026 жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун. Кудай буйруп, мына мамлекетибизде жакшылыктар көбөйүп атат. Бул жылы да ошо жакшылыктарыбыз мындан ары дагы көбөйүп, элибизге, журтубузга жакшынакай жылдардан болсун деген тилек кылабыз. Кудай буйрса, мына кече жаңы жылды жакшылап тосуп алдык, эски жылды узаттык. Жергиликтүү бийлик органдары, укук коргоо органдары, коопсуздук органдары ошол бардык жерлерде, мамлекетибиздин бардык булуң бурчтарында ошол тартипти сактап, мамлекетибизде жаңы жыл жакшы келди деген ойдобуз. Урматтуу ак халатчандар, урматтуу ага эжекелер, эми сиздер боюнча айтарым, биз ушу бүгүн эртең менен баштап кызматта жүрүп, ошол кызмат кийим менен келип калдым, капа болбойсуздар. Өзү сиздерге мындай жөнөкөй эле граждандык эле кийинип келиш керек болчу. Мен ушундай азыр кызматтан келатып эле ушу силерге кирип калдым. Ошону түшүндүрүп айтып коеюн, а эмне бизге мындай военный болуп кийинип келип алып бизди камайт бекен. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Коркуп жүрбөйгүлө дагы. Урматтуу эжекелер, тамаша, баарыңыздарга мына мен айтаргандай көп эле сөз айтайын деген оюм жок, бирок сиздердин кылган эмгегиңиздерге биз таазим кылабыз. Сиздер биздин урматтуу ак халатчандар, элибиздин, журтубуздун ден соолугу үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн, балдарыбыздын ушул жерде ден соолукта болуп төрөлүп, андан кийин бир аз кырсыктаган балдарыбызды ушундай жанагы лечение кыла турган, дарылай турган сиздер. Кудай сактасын. Капыстан бир ооруп кала турган болсок, силерге чуркап келебиз. Биз жаныбыз сактап калгыла. Биздин ушул ооруп аткан жерибизди сакайткыла деп сиздерге жалбырып суранабыз. Демек, биз дагы сиздерге ошол өзүбүздүн кызматыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакында эле мамлекетибизде курултай болгондо урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич баарына жарыя кылып айтты. Сиздер да кубанып отурсаңыздар керек. Сиздердин алган айлыгыңыздар 1 апрелден баштап 100% көтөрүлө турган болду. Мына. Бул маселе ушул убакка чейин биздин Кыргызстаныбыз эгемендик алгандан бери мындай нерсе боло элек болчу, өзүңүздөр билесиздер. Сиздер эле эмес, мугалимдерибизди кошуп туруп, мугалимдерибиз эң көп мугалимдерибиз мамлекетибизде эң көп жумушчулар болгон, кызматкерлер болгон биздин медиктерибиз мамлекетибизде көпсүздөр. Ошол көптүгүнө карабай, санына карабастан ар бириңиздердин алган айлыгыңыздарды 2 эсеге көбөйтүп берүү үчүн президентибиз ушинтип тапшырманы койду алдыбызга. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Кудай буйрса, биз аны аткарабыз.
1 апрелден баштап сиздин айлыгыңыздар 2 эсеге көтөрүлөт. Демек бул бизден ушул нерсени карап атканда да мен бир окуяны айтып коеюн. Ушул нерсени карап атканда ар түрдүү кеңештер болду, сунуштар болду. Бириси 30% көтөрөйлү дейт, бириси 50% көтөрөйлү дейт, бириси кайра келип 40% көтөрөйлү дейт. Ошондо президентибиз айтты. Биз кыйналсак да, кысталсак дагы ушул ак халатчандардын эмгегин эч баалай албай атабыз. Бир баалайлычы, кой 100% көтөрүлгү деп тапшырма берди. Бул деген сиздер үчүн аз да болсо көрүлгөн камкордук, урматтуу ак халатчандар. Силердин эмгегиңерди баалагандык. Мамлекет башчыбыз силердин кылган эмгегиңерди баалап олтурат. Эч унуткан жок сиздерди. Ошондуктан ошол урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасы аткаруу негизинде, андан сырткары ушул сиздерди колдоо иретинде биз бүгүн дагы сиздерге мына жаңы автоунааларды алып келип бердик. Ушул автоунаалар силерге жугуштуу болсун, жакшылыктарга мингиле, той топурларга мингиле, ушу кызматка шашканда ушу бирөөнүн ден соолугун сактап калайын деп эртерээк жетип келгенге силерге мүмкүнчүлүк түзүлсүн деген максатта берип атабыз. Аны эми азыр сиздердин ушул борборго биздин жаңы жетекчибиз келди, мына Арсен Аскерович. Арсен Аскеровичти атайы биз ушул Бишкектен суранып алып келдик. Бул киши өзүнүн профессиясын жакшы билген, өз кесибин сүйгөн, ошону өз кесибини алдыга жылдырууга кайсыл шартта болсо да иштөөгө ушундай бир ыклас койгон жигит экендигине мен көзүм жетти. Бирок бир эле наам эсимде калды, профессор деген наамы. Мына бизге дагы ушул айыл жерине дагы профессорлор келип иштеп атат. Биз ушул агайыбызга ушунчалык бизге ыклас кылып коюп келип иштегенине ыраазычылык кылдырып бир жакшылап агайыбыз үчүн кол чаап коелучу. Рахмат сизге. Ишиңизде ийгилик болсун. Мына биздин ушундай патриот жигиттерибиз мамлекетибиздин кайсы бурчуна болсо да барып иштеп турушканга мүмкүнчүлүк түзүлсүн. Жаңы жылдык белектерибизди бирден ала турган ээлерин чакыралы. Биринчи Дозалиев Азиз, Мурзаева Фарангиз, Жутанова Нурмира, Аны менен катар ушул эле иш-чаранын алкагында Камчыбек Ташиев Алым Чубагажы атындагы Ислам институтуна бир автоунаа тапшырды. Алым Чубагажы атындагы Ислам университетинин мүдүрү Рысалиева Абдумухаммед, Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Сыйлык алгандардын баары бул жакта окшойт. Бул жакты карап эле сүйлөй беремби? Силерди карабай койсом капа болбойсуңарбы? Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Ден соолуктуу болуңуздар, жакшылыктарга миниңиздер. Биз ыраазычылык менен ушул силерге пайдасы тийсин деп аракет кылып атабыз. Ошол эми талап бар. Муну дагы айтып коеюн, урматтуу ак халатчандар. Ушул алган сыйлыгыңардан кийин кетип калбагыла да. Мейлиби? Мындан жакшы жер таппайсыңар. Айтып коеюн. Көбүрөөк иштегиле, көбүрөөк ушул жерде кызмат кылгыла. Келген адам, ушул жерге келген адамдар ыраазы болуп кетсинчи, рахматын айтып, Алла Таалага ыраазычылыгын билдирип, ошо Кудайым ушул жерге бизге жеткизгенге шүгүр деп, ушул сиздерге рахматын айтып кетсин. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Камчыбек Ташиев 1 январдан тартып Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш дагы күчөтүлөрүн айтып, дарыгерлерди бейтаптардан мыйзамсыз акча талап кылбоого, кесиптик этиканы сактап, элге таза жана ак ниет менен кызмат кылууга чакырды. Ар дайым колубуздан келишинче силерге жакшылыктарды каалайбыз. Ошо ишиңерде ийгилик болсун. Бир чоң сураныч бар силерден. Мен айтып кеттим эле, дагы бир жолу айтканга азыр мажбур болуп атамын. Айтып коеюн эми, ушу мүмкүнчүлүк келип калды. Ушу 1 январдан баштап биз мамлекетибиздин бардык булуң бурчтарында коррупциялык элементтерге каршы күрөштү күчөтөбүз. Бүгүндөн баштап. Ошондуктан силерден сураныч, урматтуу халатчандар, силер ушул илдетке кабылып калбасаңыздар экен, силер ушул илдетке илешип калбасаңыздар экен деп мен силерден суранып, үмүт кылып айтып кетемин. Этият болуңуздар.
мен ойлоймун бул борбордо андай нерсе жок болуш керек деп. Ошондой нерсе болбосун деп бүт күч аракетибизди жумшап атабыз. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар ага. Туурабы? Ошондуктан ушул маселени эсиңиздерге түйүп алыңыздар деп дагы бир жолу эскертип айтып коюп атам. Коркутуп айткан жокмун силерди. Макулбу? Суранып айтып атам. Борбордун кызматкерлери мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоону ыраазычылык менен кабыл алып, жетекчиликтин камкордугу, кызматка болгон жоопкерчиликти дагы арттырарын белгилешти. Жаңырып келген жылдын биринчи күнүндө биз аябай чоң белек алдык. Бул белекти биз мындай сыймыктануу менен алып Кыдыр Шаевичтин колунан. Бунун артында аябай чоң жоопкерчиликти сезебиз. Биз акалачандар күнү түнү уйку дебей, эме дебей, проблема дебей ушул эме келип туруп аялдарга жардам берип колубуздан келишинче карап келебиз. Буюрса мындан дагы мындай эмени алгандан кийин, белекти алгандан кийин дагы көбүрөөк жоопкерчиликке карайбыз. Буюрса ишеничин актайбыз. Камчыбек Кыдыр Шаевичтин баарыңыздарга чоң рахмат. Мындан биягы дагы жакшы күч берди. Бул биз дагы иштейбиз, Кудай кааласа. Биз эми бул үйүбүз эле болуп калды, экинчи үйүбүз. Иштегенибиз Кудай кааласа 7 ай болуп калды. Мындан биягы дагы эми ден соолук берсе, пенсияга чейин иштейм деген үмүт бар. Биринчи ушул президентибизге рахмат, ушул биз эме кылган ушул Камчыбек Кыдыр Шаевич генералыбызга рахмат, чоң ийгиликтер, ден соолук каалайбыз. Белгилей кетсек, жаңы жыл күнү аталган эне жана баланы коргоо борборунда 20 ымыркай төрөлгөн. Анын 12си кыз болсо, 8 уул жарык дүйнөгө келген. Эске салсак, Кыргызстанда жаңы жылдык майрамдарга карата эс алуу күнү болуп жаткандыгына карабастан, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен аймактарды кыдырууда. Акылай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.